じゃあこんにちは。九州工科自動車専門学校で、教頭を務めております辻と申します。学校には、勤務して33年になります。もう全部自動車の整備ばっかりです。Enerji seyiz деп тұрған, бұл мен оқыған колледж. Biz Miyazaki Business IT Medicina колледжінің студенттік лагеріне келдік. Айтан деп келе қоттырды, промесмен қалшы мүмкін, мифический герой деп айтсақ, қарма. 基本的にはもう介護士の人がお掃除もする。私たちも学校の先生がちょっと早く行く。Бұл жерден көрсек, азыркы император мен императордың жуайы сүрөттө турат. Салам. Күн чыгыш өлкөсү Япония, артыкчылыгы менен өзгөчөлүгү. Японияда билим алуунун жол жобосу. Университетке же колледжге кирүү үчүн зарыл болгон жапон деңгээли жана тапшырууга даярдануу. Бул жана башка суроолорго Кыргызстандагы билим берүү рыногунда 13 жылдык тажрыйбасы бар жалгыз адистештирилген Саат билим тил борборунун негиздөөчүсү жана жетекчиси Нуркамал Жумабай кызы бүгүнкү атайын репортажда кенен маалымат берүүгө көмөк көрсөттү. Ал үчүн биздин эң алгачкы сапар Кумамото шаарына болду. Менин атым Судзи Такаши. Мен Кумамотодогу Жапон унаа механика колледжинин директору болом. 33 жылдан бери. 33年になります。もう全部自動車の整備ばっかりです。で Бул жерде биринчи курстун студенттери мугалими менен бирге моторду текшерүү боюнча, кыймылы, иштеши боюнча сабак өтүп жатышат. Мугалим чет жердик, шри-ланкалык жаран. Ал биздин окуучубуз болчу. Азыр болсо, кайра өзү жаш мунга сабак өтүп, көрсөтүп, окутуп жаткан учуру. Бул жакта 3-курстун студенттери 28 окуучу 3 моторду бөлүп, чачыратып, кайра чогултуп жатышат. Бирөөнү бүтүрүп, унаага салышты. Бул процессти 2 мугалим жетектейт. Бул жакта 2-курстун 16 окуучусу унааны техникалык кароодон өткөрүшүүдө. Алар эл аралык таймашка даярданышууда. Атайын каралчу 4 унаанын катасын таап чыгышы керек. Кайсыл тайпа биринчи туура тапса, ошол жеңүүчү болот. Группанын класс жетекчиси Йошимура сенсей. 管理のノートとアプリに入れる、パソコンに入れてるんですね。 Бұл жерде мұғалім күн сайын оқушылардың келишин тизмеге алып, ким келди, ким келген жок текшерип турчу мұғалим. 同好会クラブですね。 Бул окуучулардын клуб бөлмөсү. Сабактан тышкары окуучулар унаа айдоо ыкмаларын өздөштүрүп, эс алышат. Ошол эгер азыр биз көрсөтүүлөрдү көргөндөн кийин биздин көрүүчүлөрүбүздүн арасында бул жерге келип кызыгып кыздар мүмкүн окуйм деп чыгышаптыр. Ошого сиз кандай кеңеш берет экенсиз? Негизи ооба жогоруда сенсей бизге чечерлик жана студенттерди да көрсөткөн япон тили деңгээли керек. Сөзсүз япон тили деңгээли биринчи япон тили даярдоо факультетин окуп, андан ары ушу автомобилге да кызыгуусу бар окуучулар, студенттер автотехника колледжине Кумамото тапшырып билим алса болот. Кыргызстандан Саат билим борбору 2013 жылдан бери окуучулар чыгабыз. Буга чейин башка тармакта окуган окуучулар көп, бирок мындан ары автомеханика окуйм деп кызыгам деген окуучулар болсо, сөзсүз Кумамото автомеханика колледжине тапшырса, бул абдан жакшы мүмкүнчүлүк деп ойлойм. Себеби биз баарыбыз билгендей, Жапон мамлекети бул дүйнөдөгү алдыңкы таанылган автомобилдерди чыгарып, биз дагы сүйүп колдонгон автомобилдерди чыгарган мамлекеттерден бери сөзсүз түрдө бул жерде тажрыйба келечекте Кыргызстанга да пайдалуу деп ойлойм. Ооба, Саат билим негизи документация жак тармактык жумуштарды Токиодо жүрүп алып жүрөбүз. Бирок япон тили окуunu Бишкек борбору алып жүрөт. Ошол жактан Япония келердин астында япон тили даярдоосун өтүп, андан ары мисалы Кумамотого да тапшырса болот, түзелип япон тили факультетин окуп бүтүп, анан кесиптик факультетке өтүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралат. Кыргызстандагы япон тилин окуп үйрөнүү үчүн канча убакыт алат болот? Кыргызстанда негизи баягы көбүрөөк окуса, канча көбүрөөк окуса, ошончо жапон деңгээли тили жогорулуп келсе абдан ыңгайлуу. Бирок орточо болжолдуу түрдө 6 айдан 1 жылга чейин даярданышат.
кээ бир окуучуларыбыз бар 8-9 класстан баштап окуп даятынык, алар эркин сүйлөп келет, аларга сабагын эле эмес, жумушуна да абдан ыңгайлуу. Негизи 1 жылдык контракт 600 000 йен, бул болжолдуу түрдө Кыргыз сомуна айландырганда бир 350-370 миң сом болуп калат. Бирок бул сумманы да чечелик жарандар төлөшү, 1 жылдыкты чогултуп төлөш ой болгондуктан көбүнчө окуучулар ай сайын өзү иштеп тапкан акчасынан бөлүп төлөп окушат. Аталган колледжде эгерде жапон тили жогору болсо 2 жыл, кесиптик сабагынан сырткары дагы 1 жыл тил окуп, 3 жылда кесипкөй адис болуп чыгышат. Студенттик жумушка орношуу 1-курстан башталат. Окууну аяктаган соң 100% жумуштап кетишет деп которуп берди Нуркамал айым. Мен Японияга келген биздин окуучулардын координатору болуп эсептелем. Окуучуларды туура багыт берилмейт ушул боюнча мен окуучулар менен баягы көп маектешим. Ошо маектешүүнүн үстүндөгү берип келген кеңештерим өзүңө сүйгөн кесипти тандаш керек. Себеби ар бир адамдын бир жаратылыштан болгон таланты бар. Ошондуктан мисалы аябай автомобилге кызыгып сүйгөн кыздар да, балдар да болушу мүмкүн. Бул жерде кыз адамдар да окутушат экен, студенттер. Чынында баягы машинага жакын жүрөгү менен сүйгөн адамга абдан кызыктуу кесип деп ойлойм. Ошондуктан баягы азыр мода эмес, өзүнүн жүрөгүн укканды билиш керек деп кеңеш. Анан дагы бир нерсе бизде көп жаштар айтат, акча маселе дейт да, чечек окуганда. Мен ойлойм, акча маселе эмес. Себеби саат биринде стипендиялар да бар. Саат биринде колдоолор да бар. Бир гана ошо адамда потенциал болсо, биз болгон күчүбүздү салып колдойбуз. Мен өзүм дагы жеке Япониядан тапкан кирешимин дагы бөлүп окуучуларга окууларын төлөгөнгө, жашоосуна кичине жардам болсун деп жеңилдетүүгө жардам берем. Себеби бул менин милдетим, жарандык деп ойлойм. Мен дагы убагында мага да ушундай кам көрүшкөн. Менден жогорку муундагы эжекелер, байкелер. Мен дагы ошол кийинки муунга эстафета катары өткөзгүм келет. Ошон үчүн эң чоң кеңеш өзүң жолун табыш. Ошол жолдо сөзсүз түрдө чечилбей турган маселелер болсо дагы, оор болсо дагы, негизи чечилбей турган маселе жок, чынында. Сөзсүз түрдө ошо жардам берип, бир чечип кеткенде адамдар чыгат. Коркуш керек. Япония менен Кыргызстандын ортосундагы мамилелер, маданият, кызматташтык жана адамдардын өз ара аракети толук ишке ашыруу үчүн Япониянын Кыргызстандагы экс-элчи, Кыргыз Япониянын ишкер совети, ардактуу кеңешчи Маэда Шигеки да өз пикирин билдирди. Менин максатым Кыргызстанга инвесторлорду чакыруу болчу. Ошол тармакта көптөгөн иш алып бардык. Жана Кыргызстанда өндүрүү иштеринде алдыга жылыштар болду. Кыргызстанда чыгарылган буюмдарды экспорттоо, ал үчүн атайын өзгөчө жарнамаларды иштеп чыгууда көптөгөн иш жасалды. Биздин бул жерге келген максатыбыз өзүңүздөр билгендей, бул жердеги колледжди тартканы келгенбиз. Бул тууралуу сиз дагы өзүңүздүн пикириңизди айтуу үчүн бул жерге келип бериңизге сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Негизи колледж тууралуу кандай сунуш берип кетесиз? Миядзаки колледжинде Кыргызстандан келген студенттер окуп билим алып жатканын угуп абдан кубандым. Жана бул колледжге терең ыраазычылыгымды билдирем. Кыргызстан жаш мамлекет. Ушундай жаш өлкөдө адамдык ресурс абдан маанилүү. Жана мындай адамдык ресурсту тарбиялап, билим берүү деген жогорку сапатта болушу керек. Ушундай окуу жайларда сапаттуу билим алган жаңы муунун тарбияланышы келечекте Кыргызстандын өнүгүүсүнө өз салымын кошо алат деген ишенимдемин. Маэда-санにインタビューをできることは心から感謝して嬉しく思っています。そして今回はピラミダテレビ局の社長であるアダハナドーロンさんも今回は来日できなかったことは残念に思いますけれども、前田さんによろしくお伝えしています。そして前田さんは大使としてキルギスにいらっしゃった時からも今でもキルギスの若者たちを支えていただいてありがとうございます。そして今回のテレビ局ピラミダにも前田さんはいつも協力していただいていった通り、今回もインタビューに出ていただきありがとうございます。こちらこそありがとうございました。Мындай жолугушууну уюштуруп бергениңиздер үчүн сиздерге ыраазычылык билдирем. Дорон Адаханович менин жакын досторумдун бири. Менден дагы салам айта барыңыз. Чоң рахмат сиздерге.
Жогоруда экс элчи сөз кылгандай, Миязакидеги бизнес, IT, медицина колледжи Япониядагы абдан белгилүү окуу жайлардын бири. Анда Саат билим тил борборунун келечек программасы менен Кыргызстандан келген Бекназар Жыргалов бизге кененирээк түшүндүрмө берди. Көрүп турган көчө бул Миязаки шаарындагы ортосундагы көчөлөр, негизги көчөлөрдүн бири. Бул Миязаки станциянын алдында жайгашкан. Жана ушул көчөнүн тегерегинде биздин колледж MSG деп жазылып турбайбы? Колледждин зданиялары, имараттары оңо турат. Ошол жакта биздин колледжибиз орун алган. Мисалы, ак жана оранжевый түсдөгү зданияда болсо, чет элдик студенттер япон тилин окушат. Ал эми бул жерде болсо, чет элдик студенттер, бул жак колледж чет элдик студенттер үчүн атайын дайындалган колледж. Ал эми биздин алдыбызда MSG 8 деп турган, бул мен окуган колледж. Бул жерде информатика жана IT багытындагы факультеттер бар. Ошол жерде мен өзүм окуйм. Бүгін айдайын біз Миязаки бизнес, IT, медицина колледжінің студенттік лагеріне келдік. Бұл жерде лагерге келіп, тоқтоп, оқучу балдар студенттер бири-бири менен группалык коммуникацияны үйрөнүш үчүн ар кандай тренингтерди өтүшөт экен. Мисалы, мусорду кантип бөлүш керек, жаратылышты коргоо, командный работа, командалык иштерди ушу үйрөнчү жер экен. Аркабызда көрүнүп тургандай чоң баягы спорт кылуучу аянтчасы да бар экен, тыштагы спорт. Бул жак тарапта болсо ичтеги спортторду ойношот экен. Анан дагы бир Японияда өзгөчөлүк болуш керек, кол жууган жерлер. Кечөтөн бери келгенден бери байкап атат болушуңар керек. Сөзсүз түрдө имаратка кирердин астында колду жууп, самындап, анан кирүү деген маданият аябай катуу кармалат. Негизи бул да ковиддин учурунда аябай мурдагыдан да катуу кармалып күчөп калды. Анан ушунда колдорун жууп, анан имараттын ичине киришет. Бул жерде токтоп жашашат экен окуучулар. Силер билгендей, Японияда маданият команда катары иштөө маданият аябай өнүккөн. Кичинекей мектепте окуп жүргөндөрдө үйрөтүшөт. Бакчадан баштап үйрөтүшөт. Колледждерде да ушундай үйрөтөт. Биз азыр жүргөн имаратты жогоруда түшүндүрүп кеткенде, лагерь катары, же болбосо бир тренинг центр катары Миязаки колледж колдонот да. Анан бул имараттар, бул чоң аябай көрдүңүз, канча бир гектарлык жер. Бул мамлекеттик ошо Миязаки префектурасына, Японияда префектура деп бөлүнөт, биз сыяктуу аймак же областтай. Мамлекеттик имараттар, бирок ишти алып барып колдонгону ошо Миязаки бизнес, IT, медицина колледжине баш ээ турган ишканалар, колледждин карамагындагылар. Анан бизге Яманака сенсей жогоруда айтып келгенде, азыр кичинекей мектепте окуган балдар да келип, жайкы каникул учурунда ар кандай тренингтерге катышат экен. Мисалы, кандай тренинг десе, эртең менен туруп төшөктү кантип жыйнаш керек, эртең менен туруп кандай өзүнө кам көрүш керек, же болбосо эртең менен туруп группа менен кандай мамиледе болуп, кандай күндү башташ керек, кандай иш алып барыш керек, мисалы, мусорду кантип бөлүш керек дегенден бери. Японияда билесиздер да, мусорду аябай майдалап бөлүшөт. Ошону кичинекей 6-класстарга дагы, 3 жаштагы бакчадагы балдар да үйрөнүшөт да. Мектептен үйрөнөт, андан тышкары ушундай лагерлерге келип, жайында группа менен чогуу үйрөнүү процессин жүргүзүшөт. Японияда жогору айткандай, мусорго аябай катуу көңүл бургандыктан, ошондуктан шаар, мамлекет абдан таза, байкап атасыздар. Ошо мусорду бөлүү процессин чечерлик жарандар менен чогуу өтүшүп тренинг. Аларды да үйрөтүп, өзүн Японияда коомдун тартибине көнүш үчүн да ошо процессти өткөзүп, атайын шарттарын түзүп беришет. 10 адам, мисалы, группа түзүлөт экен 10 адамдан. Анан бир лидер белгиленет. Ал лидерден тапшырмаларды алышып, анан ошо группа күн тартиби берилген процесс менен аткарып иштеш керек да. チームの一人が集合時間に遅れたり、布団をきれいに畳まなかったりするとリーダーが怒られます。Эгер бир лидердин командасында бирөө гана бир адам болсо деле баягы төшөгүн туура эмес жыйнап койду, жакшынакай жыйнабады же учурашпай койду, убакыттан күн тартибинен кечигип калды болсо, ошо лидер тил угат дейт да. Лидер жооп берет. Мындайча айтканда, Жапон элинин накта жүзүн
ушул жерде тарбиялап экен да. ооба, коомдо. Ооба. Миязакиде 3 бар. Ооба, Миязаки аймагы боюнча 3 ушундай тренинг центрлер бар. Бирөөсү ошо Яманака сенсей айтып аткан колледжге тиешелүү. Анан сиз айткандай, чынында ошо коомдун жүзүндө чечелик жарандарга коомдо тартиптерди үйрөтүү да, оюн аркылуу, тренинг аркылуу. Биз келгенде эле байкап атпайбызбы, мисалы, Жапония эле жүгүнүп атат. Күлүп турат экен, учурашып турат экен, таптаза, бүт жери таптаза, мына ушул жерден тарбияланып чыккан балдар, кыздар экен да көбүнчө. Ооба, сабактан тышкары ушул жерге келип, тренинг өтүп, тарбияланып, сиз айткандай чын күлүп туруу, учурашуу деген баягы этика, япондордун этикасы да, үйрөнүп. Японияда өзүңүздөр билгендей жашоонун узактыгы жогору. Аялдар орточо эсеп менен 87 жыл, эркектер 81 жыл жашашат. Ал эми акыркы 30 жылда бул көрсөткүч 90 жана 84 жашка өскөндүгү болжолдонууда. Жапондор өмүрүнүн узактыгы медицина тармагындагы жетишкендиктерге милдеттүүбү. Андыктан төрөлүү аз болгондуктан Япония мамлекети кары картаңдарга кам көрүүдө чет жердик жарандарды тартууга кызыктар. Алдын ала ошо госпиталдар, больницаларга камсыздап стипендия бөлүп берип, анан окууга чакырышат. Стипендиялар бар 100%. Бул жерде бекер окуйбу? Ооба, бул грант, да, стипендия гранты, окуусунун баарын жалпы жабат. Ошондуктан 2 жыл бекер окушат. 2 жыл. 2 жыл кесип алып, дипломун алышат. Анан контракт менен 3 жыл больницада, госпиталдарда иштешет дагы. 3 жылдан кийин тажрыйбасы да бекемдеп калгандан кийин дагы жогорку деңгээлге өтөм же дагы башка префектурада больницаларга иштейм десе, анда көчүп башка больницаларга жумушка кетип калган мүмкүнчүлүктөр бар. 3 жыл башка больницалар, башка ветапканаларда иштеш шарт, 3 жыл иштеп бүткөндөн кийин да 3 жыл бекитилген больницасында иштешет да. Айлык алып иштешет. Айлык алып иштешет. Кадимкидей. Себеби бул жерден алган тажрыйба окуусун тажрыйба катары бекемдеш керек да. Тарбиялап аткан мекеменин жоопкерчилиги. Андан тышкары студент кезинде эле мисалы окуусу бекер болгону менен жана студенттик ишке да кирип иштесе болот. Кыргызстанга салыштырганда жакшы жогору ортодон жогору айлыктар менен студенттик жумушка орношуп, студент кезинен баштап иштеп башташат. Дипломун 2 жылдан колго алгандан кийин толук кандуу кесипкөй катары больницаларга жумушка киришет. Бут кийимиңди кое калышып, көтөрө калып, чачыңды жыйнап берип, жуунтуп, тазалап, бүт айванда кийимдеримди түздөп, жакшынакай жарашты деп кийинтип, аябай жакшы карашат да. Анан ар дайым күлүп, анан аябай жакын келип сүйлөп байкадыңарбы, ушундай укпай элеби, адамга комфортно болбой элеби дегенди аябай текшерип атып сүйлөйт да. Булар психолог болуп калат аябай. Күнүмдүк негизи уборка Япониянын маданиятында ар бир ишканада өзүлөрү тазалашат да. Айрыкча биздикиндей болуп тазалагыч адам, имараттандай адамдар жок. Мисалы, пол жугууч деген жокпу? Мисалы, мектепте деле, колледжге барсаңар деле, Яманака сенсей, Фучигами сенсейлер эртерээк барып, жумуштан эртерээк барып, ар бирөө баягы күн тартиби менен бөлүшүп алып, кайсы күнү бир күнү Яманака сенсей пол жууп бүт тазалап коёт, кийинки күнү Фучигами сенсей, кийинки күнү колледждин директору, бул жакта мектептин директору, университеттер деле мындай мусор көрүп болсо тазалап алып коюп, бул маданиятта туура жакшы нерсе да. Санитарка деген түшүнүк жокпу биякта? Түшүнүк жок. Ошондой эле больницада дагы медсестра, жана кам көрүүчү адамдар деле жыйнап коюп, эми врачтар жыйнашпайт, врачтардын жумуштары көп да. Башка тармактарда кол жуугуч деген жок. Поварларчы? Өзгөчө чоң баягы жыйноо убактысы болгондо анда ал компаниялар, клининг компанияларга чакырышат да. Жылына бир жолу жаңы жылнасында чоң тазалоо болот да. Поварлар болсо болот. Бул жер Миязакиде жайгашкан атактуу Удо деген храмда турабыз биз азыр. Бир аз жапон маданияты менен бүгүнкү көрүүчүлөр тааныштырып кетели. ここが、これなんでウサギかっていうと、日本は毎年年があって、今年はウサギの年です。 Бул храмда көп көрсөңөр коёндорду көрүп атасыңар, эстеликтерди. Себеби бул жыл коён жылы болгондуктан
коюн эстеликтерди көп. Анан байкасаңыздар, япон тыйындарын биякта 10 йен, 10 йен, 10 йен коюп кетиптир. Эми биздин акча менен айтканда 5 сомдуктар да. で、今年はウサギなのでウサギを置いて、私たちはそれを神聖なものと思って、なので周りにお金を置いてなんか祈る人がいます。Жапон элинде бир аз адат бар десе болот да, ушундай бир символ болгон, мисалы бул жылдын символу болгон коёндун эстелигин коюп койсо, ошого келип тыйындарын коюп, анан татынакай, жакшынакай көрүнгөн нерселерге да келип, мындай белек катары ушул тыйындарды кое беришет да, ушундай салт десе болот да, салт, адат. Бул тактайчалар болсо жаңы жыл күнү, түнү, жаңы жыл түнү 12-де же кийинки жаңырган жылдын биринчи күндөрү келип ушундай такчаларга өзүнүн бир жылдык тилегин жазып, анан бул жерге илип коет да, ошо бир жыл ушундай болсун деп. Мисалы, бул жылы баарыбыз ден соолукта бололу деп жазыптыр да. Мисалы, кээ бирөө болсо бул жылы университетке окуп өтөйүн дейт. Ар кандай өзүнүн тилек каалоолорун жазышат. Япондордун храмында бул сөзсүз боло турган бөлүкчө кире бериш. 神社に入る前にここで身を清めるという意味があります。Бул жерге бизде кыргызча айтканда даарат кылчу жер экен. Ошо храмга кирердин астына бүт адамдар келип колун жууп, бир аз дейт да, тазаланып дегендей дааратын кылып анан кирет экен да. Биз азыр тоонун жардын ичине кирген бөлүгүнө келдик. Азыр Яманака сенсей айтып берсин. ここが伝説では海の神様と山の神様が子供を産んで天皇になるっていう話があります。で子供が生まれると言われます。ここに来たら。Бул жерге келсе, негизи бул жерге келген адамдар бул жерге келгенден балалуу болот деп ген уламыш ишеним бар да, ишенишет Жапон эли. Себеби бул жерде илгерки уламыш боюнча айтылганы деңиздин периси менен асман тоонун кудайы деп булар жаратылышка ишенген да, үйлөнүп эко, анан ушул жерден баласы төрөлүп, анан Япониянын императорлорунун түбү түптөлүп, анан Япон мамлекети жаралган деп ушундай уламышы бар экен да, илгерки жомок деп койсок болот да. Бул жер абдан Миязакиде атактуу храмдардын бири болгондуктан Япониянын жалпы ар тарабынан келип, ушул жерде биз балалуу болуп кетели деген өзүнүн тилектерин айтып, өзлөрүнүн ишеними боюнча суранычтарын кылышат экен. Бул жерде сиздер көрүп турсаңар, япондордун осакеси деген япондордун күрүчтөн жасалган ичимдиги да. Бул ичимдикти болсо ыраазычылык билдириш үчүн келип, ушундай кооздоп коюп коюшат экен. Белектерден келгендер да, кимден келген, кайсы жерден келген бүт жазылып турат. Бул жерден көрсөк, азыркы император менен императордун жубайы сүрөттө турат. Император менен императордун жубайы бул жерде сүрөткө түшүп, атайын кооздоп илип коюшуптур. Мисалы, ичин байкап көрсөңүз, храмда сүрөттөр жок да. Адамдын сөлөкөтү тартылган, жүзү тартылган сүрөттөр жок да. Ушул жерден да бир аз биздин мечиттерге салыштырсак, ислам дининде да сүрөттөрдү илип, сыйынуу деген жок да. Ошо сыяктуу да синтоизмде храмдардын ичинде сүрөттөр илинбейт да. Адамдын сүрөттөрү же болбосо бир жаныбарлардын сүрөттөрүн илип коюп сыйынуу деген жок бул жерде. Азыр биз бул жерде оюн, бул динге же ишенимге эч тиешеси жок, жөн эле келген храмга келген адамдарды көңүл ачтырыш үчүн оюн. Бул жерде жазылып тургандай ун дама деп турат. Ун деген баягы тагдыр деген сөз, дама деген таш же болбосо баягы ошонун тагдырдын ташы дегендей да. Тагдырдын ташы дегенде азыр 200 йенге сатып алат экенбиз. Канча таш сатып алат? 200 йенге ошо бир эмеде турган, бөлүктө турган бирөөнү алат экенсиз, сиз алыңыз. 1, 2, 3, 4, 5. 5 таш алат экен. Кыздар болсо кайсы кол менен калем жазса ошол кол менен ырыктат экен. Эркек адамдар болсо эгер оң кол менен жазса сол кол менен ырыктат экен да. Сиз сиз оң кол, миги десиз. 私右なので私は左で投げます。男だから。Сол кол менен. Эмне кылып ыргытабыз?何百年何千年って生きることができるので、
日本人は亀のことをとても大事な生き物と思ってます。 Бул жерде карасаңыздар, ал жакта ташбаканын формасында таш турат. Эмне үчүн ташбака дегенде, ташбака көп жылдар, 100 жылдан ашык жашашат ташбака. Анан ошо көп жыл жашаган ташбака япондор үчүн мындай өзгөчө жаныбар деп эсептелинет дагы. Анан ошо ташбаканын формасына окшогон ташка мындай тоголок кылып жип коюп коюптур го. Ошо жерге ыргытып, эгер сиз түшсөңүз таш менен, анда сизге аябай жакшы нерсе болот деген ишеним берип, анан ушундай ойношот экен да, бул оюн да. Миязаки медициналык колледжинин баягы ден соолугуна өзгөчө акыл эси жагынан жабыркап төрөлгөн адамдардын больницасы бар, ошол жерде жашап, ошол жерде оокаттанып, ушул баягы инвалидности бар адамдар да, алар ушундай таштарды жасайт экен. Анан таштарды храмга алып келип өткөрүшөт экен дагы, алар айлык алышат экен. Анан жөнөкөй ошо храмга келген адамдар болсо, бул таштарды сатып алып, анан тиги жарга ыргытып оюн кылышат экен да. Бул экологиялык да, таза жөн чопонон жасалган таштар болгондуктан жаратылышка ыргытып койсо да бул зыяны да тийбейт бир жери. Экинчиси бул акыл эси тарабынан жабыркаган, тубаса оорулары бар адамдар үчүн башка жерде жумуш кылыш мүмкүнчүлүгү аз болгондуктан ушундай таштарды жасап, храмга өткөзүп, храмга келген адамдар муну сатып алып, анан акчасын берип, айлыгын алып жашаганга мүмкүнчүлүк да. Бул аябай коомдо бири-бирине кам көрүү. Коомго кам көрүү, командалык иш дегеле жапон маданияты дээрлик бардык байлыгын баалай алат. Мисалы, Японияда окуу жылы айрым учурларда эске албаганда апрель айында башталып, кийинки жылдын март айында аяктайт. Эл аралык студенттерге Жапон университетине тапшырууну пландаштырууда, айрыкча кирүү экзамендерин тапшыруу үчүн документтердин топтомун алдын ала чогултуу зарылдыгы эске алынган. Окутууга байланыштуу суроолор түздөн-түз Кыргызстандагы жапон тил борбору саат билим сизди кызыктырган бардык маалыматтарга жооп берип, ылайыктуу мектепти жана окуу курсунун узактыгын тандоого жардам берет. Көрсөтүүнүн экинчи бөлүгүн кийинки чыгарылышта улантабыз.